Ушул жерде эскертип айтып кетчү нерсе, кээ бир таксырларыбыз кайрымдуулук үчүн фонддорду ачып жатат. Ошол фонддо иштеген таксырлар кээде видеосун тартып мага жиберет. Ушундай жетим үй бүлө бар экен, алып барып жардам бердик деп жиберген, ушундай көрүп адам ыйлагысы келет. Анан карап турсаң, ошол үй бүлөнүн апасын татынакай кылып видеого тартып, тааныштырып, уул кыздарын бир-бирден тартып, анан элге чыгарып жатат. Ошондо ошол таксыларга айттым, бул эмне кылганыңар? Ошону кара кылып, ошол апабыздын, эжекебиздин балдарынын жүзүн элге таанытпай койсоңор болбойбу? Ал бүгүн муктаж болуп, кыйналып жаткан учуру, эртең мүмкүн ошол уул, ошол кыз чоң бир ишке орношуп, ушу элге чыккан учурда жанагы видеосун көрүп кандай намыс кылат? Кандай уялат ал? Эртең күнү ошол кызга Куда сөйөк болуп бирөө барса, ал видеону көрсөчү. Кече эле сен ушинтип тилемчилеп жүргөн үй бүлө экенсиң го деп. Кандай жаман абалда калат. Ошон үчүн жашырып тарткыла десем, айтат, жашырып тарткан учурда болду дейт. Бирок жашырып тартып видеого чыгарып, интернетке жарыялап, ушул үй бүлөгө жардам бериңиздер дегенде канчасы чалып, бул ким, кайдан билесиз, тааныбайбыз муну? Жүзүн ачып көрсөтпөйсүңөрбү? Мүмкүн силер алдап жатасыңар деп бизди мажбурлап, жүзүнү ач көрсөткөнгө мажбурлап жатат дейт. Ушундай момун мусулман бир туугандарыбыз бар экен, ал жакты точно тааныш керек экен, ким экен, аты жөнүн, жүзүн көрүш керек экен. Анан 1000 сом, 5 сомун анан берет экен. Ушунчалык деңгээлүү зылдый болуп кеткен. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Сен мага иман келтирген болсоң, Алла Таалага иман келтирген болсоң, оң колуң берген, сол колуң билбесин дейт. Жашыруун бергиң дейт. Жакшы нерсеңден бергиң, шашылып бергиң дейт. Ошон үчүн келиңиздер, бул нерседен алыс болуп, ал жакты адресин билбесек дагы, ушул таксылар барып, таанып, билип, видеосун чыгарып аткан учурда анын жүзүн жашырып чыгарыш керек. Адресин кереги жок. Ошончолук чоң жардам берем десеңиз, ошол кайрымдуулук фондко чалып, адресин алып, барып акырын пакетке ороп, акчаңызды тапшырып кетсеңиз болот. Сөзсүз анын бүткүл 6 миллион элдин жүзүнө чыгарып, ал үй бүлөнү уятка калтыруунун эч бир кажети жок. Ошон үчүн Алла Таала эмне дейт? Иннама ятакаббалаллаху минал муттакин дейт. Албетте Алла Таала таква инсандардан кабыл кыламын дейт. Таква инсандардан Алла Таала кабыл кыламын. Оң колуң бергенди, сол колуң билбеген абалда болушубуз керек садака берген учурда.